Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жылкы күйөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 май 2025 жыл. Экранда турган ушул кулундуу бейлер сатылат, достор. Карап көрүңүздөр. Көк бээ кулуну 1 айлык, андан кийин могу сары бээ кулуну 1 айлык болуп калган, достор. Булардын адреси Чүй облусу, Беловодский, Петровкада турат. Ээси жиберди, көрүңүздөр. Эгерде кимде ким алам десе, карап көрүңүздөр. Кол бала экен. Жаш кезинен ушул бээлерди чоңойткон экен бул бир тууганыбыз. Моундай тайлар дагы сатылат. Ушул көк бээ жана сары бээнин кулундары булар, былтыркы кулундары. Бирөөсү эркек, бирөөсү ургачы. Достор, каналды колдоп, видеого лайк басып көрүп туруңуздар. Балким башка бир туугандар көрөм алам дегендер болсо көрүп алса болот. Ар жакта тору байтал да бар, достор. Былтыркы кулуну экен ушул. Могу тору бээни, могу байталдын былтыркы кулуну. Бул быйыл туубаптыр. Бирок айгырдан токтогон, достор. Ушул кулундуу бээлер жана байтал, анан дагы бир айгыр бар. Ушул кулундардын атасы. Айгырды дагы сатам дейт ээси. Акча керек экен, ошондуктан сатам деп жатат, достор. Карап көрүңүздөр. Кол бала дейт, жоош. Ушул байтал, жанагы көк бээ кулуну менен, сары бээ кулуну менен, андан кийинки былтыркы тайлары бар. Алдыда видеолор болот. Карап көрүңүздөр. Видеого лайк басып, башка бир туугандарга бөлүшүп койгонду дагы унутпаңыздар. Балким алам деп жүргөн болсо, биз себепкер болуп калабыз. Мынагу сары былтыркы тай экен, сары бээнин былтыркы кулуну экен, туугандар. Мына 1 жаштан өтүптүр, эркек экен, эттүү экен, туугандар. Мынакей. Карап көрүңүздөр. Булардын бааларын айта кетсек, достор, мына айгырдан баштайбыз эми бааларын, туугандар, караңыздар. Айгырдын бою 1,65, 5 жаш, мына тор айгыр. Ушул кулундардын атасы экен. 5 жаш айгырдын жашы. Баасына келип токтолсок, баасы 200 000 сом сурап жатат ээси. Мынакей. Үйүрдө жүргөн тор айгыр экен. Карап көрүңүздөр. Ээсине чалып байланышсаңыздар болот. Доставкаларын сүйлөшүңүздөр. Биз бербеген маалыматты дагы суразаңыздар болот, туугандар. Мына ушул тор айгыр. Жашы 5 жаш, бою 1,65. Баасы 200 000 сом сурайт ээси. Ал жагын сүйлөшөсүздөр, туугандар. Мен айгыр эле алат элем деп жүргөн бир тууган болсо, айгырды да сүйлөшсөңүздөр болот. Курук дүңүнө алам деп жүргөн бир туугандар болсо, алсаңыздар да болот. Кол бала экен булар. Бээлер, тайлар, айгыр бардыгын өзүнүн колунан кичинекей кезинен чоңойткон экен бир тууганыбыз. Кичине акча керек экен, ошон үчүн сатып жатам дейт. Карап көрүңүздөр, достор. Мына тор айгыр. Туугандар, эми ушул көк бээден баштасак. Кулундуу бээ, көк бээ экен, мынакей. Мунун баасын 165 000 сурап жатат. Кулуну менен. Кулуну 1 айлык. Ден соолуктары жакшы деп жатат ээси. Көрүңүздөр. Чалып номерлерине байланышып караңыздар. Кимде ким алган болсо ушул бээлерди буйруп насип кылсын демекчибиз, туугандар. Видеолорду бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Балким чынында эле ушундай жакшы бээлерден алам дегендер болсо, мынакей. Кулуну эркек экен. Базарларда деле 180, 170 деп сурап жатат негизи бээлерди. Бул үйдөн барып аласыздар, туугандар. Жакын жерде болсоңуздар барып көрүңүздөр. Бул сары бээ дагы кулуну менен кулуну 1 айлык болуп калыптыр, туугандар. Бунун баасы дагы 165 000 сом. Достор, бааларын келишиңиздер, сураңыздар, чалып байланышып ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Мына кулуну. Бул сары бээнин былтыркы кулуну дагы бар. 1 жаштан өткөн, жана көрдүңүздөр видеонун жүрүшүндө. Алардын баалары, достор, үчөө былтыркы тайларды 85 000 сомдон сурайт. Ичинен экөөсү эркек окшойт. Аны эсине сураңыздар. Бирөөсү ургачы. Достор, ушундай болгон видеолор чыкты. Сак саламатта туруңуздар. Алган болсоңуздар буйруп насип кылсын демекчибиз.